Афганистан бул Азиянын ички бөлүгүндөгү өлкө. Борбор шаары азыркы учурда Кабул шаары. 1747-жылы Ахмад Шах Дурани дөөлөтүн негиздеген. Дурани дөөлөтүнүн биринчи борбору болуп, бул Кандагар шаары эсептелинген. Кийинчерээк бул Кабул шаарына өзгөрүп кеткен. Бирок көп өтпөй эле Дурани дөөлөтү майда элиттерге ажырап кеткен. Дурани мамлекети майда элиттерге ажырап кеткенден кийин бул Афганистанды Англия басып алууга аракет жасайт. 2 жолу аракет жасайт. Бул 1838-жылдан 1881-жылга чейин. Бирок аягы ийгиликсиз аяктаган. Кийинчерээк 1879-жылы бул Гандамак келишимине эки тараптан кол коюлуп, бул Англия Афганистанды өзүнүн вассалына айландырып алган. 19-кылымдын аягында Абдурахман хандын тушунда Афганистанга көптөгөн алыскы аймактар бириктирилген. Ал аймактардын ичинде Хазаражат, ошондой эле Кафирстан аймагы болгон. Кафирстандагы элдер ислам динин тутпай койгондуктан аларга басым жасалып, ислам динин тутурушкан. Кийинчерээк бул аймак Нуристан деген атка конгон. Абдурахмандын уулу Хабибулла эмирдин тушунда болсо, өлкө мурдагыдай эле бул тышкы саясий оболчолонуу абалында болгон. Ошол учурда Англия дагы пайдаланып Афганистанды басып алууга аракет жасайт, бирок ал аракети оңунан чыкпайт. Ошол учурда Афганистанды кубаттап турган бул Совет Республикасы болгон. Кийинчерээк бул 1921-жылы Совет Республикасы менен келишим түзүлөт. 1919-жылы бийликке Аманулла хан келген. Бул Аманулла хандын тушунда ар кандай салыктарды жоюлган, ошондой эле бул жерге жана малга болгон салыкты мындай натуралдык түргө келтирген. Ошондой эле бул мындай соода саттыктагы баажылык тоскоолдуктарды жойгон, реформаларды жүргүзгөн. Бирок буга да каршы чыгышып, элдер кийинчерээк бул Бачайы Сакакону тактыга алып келишкен. Ал такка Хабибулла деген ысым менен отурган. Бунун биринчи максаты бул дыйкандардын абалын жеңилдетүү болчу. Бирок кийинчерээк дин кызматчылары менен хандардын реакциячыл чөйрөсүнүн таасирине алдырып жиберген экен. Кийинчерээк мунун бийлигин Мухаммед Надир Шах жетектеген күчтөрдүн соккусу менен кулатып, Мухаммед Надир Шах болсо өзүн король деп жарыялайт. Мухаммед Надир Шахтын тушунда болсо улуттук банктар ачылган жана ошондой эле бул эки палаталуу парламент түзүлгөн. 30-жылдардын аягында Мухаммед Закир Шахтын тушунда өлкөнүн тышкы жана ички соода саттыгы толугу менен чет өлкөлүк көпөстөрдөн, банкирлерден, фирмалардан тазаланып чыгылган. Ошондой эле мамлекеттик эмесиялык банк ачылган. Экинчи дүйнөлүк согуш учурунда болсо бул бейтарап өлкө боюнча калган. Ал эми өз алдынчылыкка бул согуштан кийин гана жетишкен. Бул СССРдин жардамы менен 3-5 жылдык план ишке ашырылган экен. Анын натыйжасында булар аэродромдор, суу порттору, шоссе жолдор, ошондой эле өнөр жайлары да өнүккөн экен. Ал эми 1978-жылы 27-апрелде Кабулда элдик көтөрүлүш болот экен. Бул көтөрүлүштөн кийин бул Афганистан демократиялык республика болуп жарыяланган экен. Афганистанда жарандык согуш башталып, 1979-жылы советтик аскерлер киргизилген. Алардын арасында кыргыз аскерлер да болгон. Алар бирок 1989-жылы өлкөнүн аймагынан чыгарылган. Бирок ошол чыгарылганына карабастан Афган өкмөтү кулатылган. Кайра эле 1992-жылы апрелде өлкө Афган ислам мамлекети деп аталып, ал эми бийлик болсо Жихад кеңешине өткөн. 1921-жылы Кабулда көркөм сүрөт чеберчилиги жана графика мектеби ачылган. Анын негиздөөчүсү Гулям Мухаммад болгон. Бул сүрөткөр бул реалисттик багыттагы көркөм сүрөт өнөрүн өнүктүргөн. Бул Афганистан апрель революциясынан кийин агартуучу, илимди жана маданиятты өнүктүрүүдө да ийгиликтерге жетишкен. Ошондой эле жогорку окуу жайлар да ачылган. Азыркы учурда бул Афганистанда спорттун түрлөрү дагы кеңири жайылган.